Kesин YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан көрүшүп атканыбызга терең кубанычтабыз. Биздин бүгүнкү маектер берүүбүздө бир ырдын тарыхын талкуулайбыз, бир ырдын тарыхын сиздерге айтып беребиз. Мына башта көрдүңүздөр, Картайбачы апакем мырын азыр сиздер көрдүңүздөр клиптен үзүндүлөрдү. Мына ушул ыр кандай жаралган, анын авторлору ким? Сиздерге айтып беребиз. Бүгүн бизде конокто ырдын сөзүн жазган Маматкадыр Телебаев агайыбыз, ырдын оонун жазган Айдосова Гүлмира эжекебиз, жана биринчилерден болуп ырдап чыккан Айпери Кулбаева ырчы, жана клип тартып ырдап жүргөн, ушул ырды апасына арнап клип тарткан Талабек Кошоков агайыбыз биз менен отурат. Биринчи сизге суроо, бул ыр качан жаралган, качан жаздыңыз эле текстин? Ыр жазбайт элем. Биринчи ырым эле ушул жазылды окшойт. 2014 жазда сүт ичип, бени сүтү деген мода болбоду эле. Тоодо жүрүп, арчалардын арасында ушундай бир ой келип жазганмын. Жакшы чыккан. Өзүңүздүн энеңиз өзүм апама элестетип туруп, өзүм апам жөнүндө мындай ойдо деле жок эле ушундай бир ой келди. Апама деп, ыр жаралып калды да. Созулган жок, изденген жокмун. Бир күндө эле жазылган. Бул ырдын менимче эки оону бар, бирок азыр көбүнчө ырчылар тарабынан ушул Гүлмира эжеке сиз аткарып жүргөн ошол оон популярный болуп кетти да, элге сиңип кетти. Оону кандайча жазып калдыңыз? Бул ырдын оону эми Кадыр экен бир тууган карындашым менен мен жакын курбумун. Анан ошол Гүлмира анын аты да. Анан Гүлмира мага ушундай ырды берип калды. Акем ушундай бир сонун ыр жазыптыр, бир карап көрбөйсүңбү депчи. Анан макул жөнөтчү десем, анан жөнөттү. Аны окуганда эле бир башкача бир деме келет да. Текст эгер күчтүү болгон болсо, сени бир тартып кетет. Тартат да, өзүнө тартат. Анан окудум, бирок жакты, бирок эч нерсе келген жок ошол мезгилдечи. Анан мен кайра окуп коюп, катып койдум. Ошондой демем бар да, эгер текст жаккан болсо, катып жүрөрүм. Анан арадан бир 6 айга, 5-6 айдай өтүп кетти. Анан бирок ошонун арасында Гүлмира жана курбум отуручу алат. Гүлмира эмне болду? Бир нерсе чыккыдайбы? Анан бир күн анан айттым, сен эгер ушинтип кайра деп өтөрсөң, балким эч нерсе чыкпай калышы да мүмкүн. Азыр сага эч нерсе дей албайм дедим. Анан бир күн көлгө жайында эс алган бардык. Эс алган курбулар менен барганбыз, жакындарым. Анан ошол жерде эле кечинде бардык. Кечинде барганда эч нерсе билинген жок. Отуруп, чай-пай ичип, анан жаттык. Эртең менен эле менде бир буулугу пайда болот да, негизичи бир оон келер мезгилде бир өзгөчө, башкача болуп калат. Анан ошондой нерсе пайда болуп эле. Анан жана чогуу баргандарыбызга айттым, силер мага тийбей турулачы бир жарым саат. Мен азыр бир жарым саат бир иш деп эле аккордеонумду алып барган элем. Анан кирип эле ошол жерден оондун негизги өзөгү жаралып калды. Ошентип балким көлдүн касиети бир түрткү бердиби? Анан ушул Кадыр эке мисалы өзүнүн апасын элестетти, ошол өзүнүн апасына небеткен болсо, а мен да өзүмүн апама, өзүм апамы ошол ырдын ичинен көрүп, өзүмү көрүп, анан ушундай болуп. Эне жөнүндөгү ырлар баарына жакшы таасир этет да. Бирок Маматкадыр эке ушул ырда бир эки аткаруу болуп атпайбы? Эки оон болуп атат, бирок сиздин оонуңузда чок кармап турам апа Картайбачы деген сап бар да. Ушул сап мага табылгадай сезилет да. Чок кармап туруу мүмкүн эмес го. Алдыңа алтын төшөп беремин деп. Алдыңа алтын төшөйм. Чок кармап турам, бирок сен Картайбачы деп суранат да. Бул сап кандайча жаралып калды? Бирок өзүңүз чок кармап турууга даярсыз да, туурабы? Ыйык болот, анан эми бүт кыргыздын бүт энелер ушундай да, балдарын түйшүк менен чоңойтот. Көбүнчөсү көп балалуу болгон биздин апаларыбыз. Анан картайып калганда балдары баары бутуна туруп, кененчилик болуп калган учурда, жанагы жакшылыктарды көрө турган убагында эне картайып калат.
ошол ойду жазгым келди да. Шартың болса деле уже апаң картайганда, ал мурдагы жаш эмес. Сөздүн эмес ошол да. Эгер жаратканым жашартса, боло алмайлыгын берет элем деп. Бирок бул мүмкүн эмес нерсе. Анан чок кармап турам. Апа деген дагы алдың алтын төшөп берейин. Вот байлыгым канча көп болсун, вот чок кармайын, бирок сени картайта албайм. Жашарта албайм деген. Мен сени жашарта албаймын деген. Ошон үчүн бул бат эле бир күндө эле жазылды да. Ошо тоодо жүрүп бир жагы жанагы Гүлмира көлдүн касиети десе, мен ошо жана арчалык, жаратылыштын кыргыздын коюнунда, тоодо арчалар барганда кыргыздандай жүрөк ачылат го. Ыр жаратылыштын койнунда жаралыптыр. Анан Айпери сиз дагы ошол ырды жаратылыштын койнунда клип кылып тартып ырдагансыз да. Кандай чырдап калдыңыз бул ырды? Бул ырды Гүлмира эже менен 2016-жылдын башында февраль айында бир кайрымдуулук концертте Ошто чогуу ырдап калдык. Анан ошол жерде таанышып калдык. Ошол жерден тааныштык. Ошол жерден тааныштык биринчи жолу. Анан Гүлмира эжени мурда көргөн эмес элем, бирок баягы Саламат эже ырдап жүргөн жана Ак Тилек ырды деген биз укмуш жакшы көрүп ырдап угуп жүрчү элек да. Анан эжени ошол жерден таанышсак эле Бактыгүл деген эже тааныштырды. Эже тааныштырып эле анан кийин Ак Тилек жанагы ар үйдө аксакалдуу кары болсо, анан жана Каниет ыры ошон үчүн адаммын деген ырлардын автору десе эле, анан мен сиз кандай сонун чыгармаларды жараткан эме обончу турбайсызбы деп анан эже менен таанышып сүйлөшүп отуруп калдык. Анан жаңы обондорум бар, кааласаң ырдасаң жакшы болот эле, сенин үнүңү мен дагы баалап жүрөм деп калды. Анан мен эжени ошол жерден аябай мындай жакын көрдүм да, себеби биз чыгармачыл инсан болгон үчүн баягы чыгармаларды мындай барктап, баркына жетип, кадырлап жүрөбүз да. Анан ал чыгармаларды жакшы көрүп жүргөн үчүн эжени сразу эле ошол жерден эле баягы жакын көрүп, анан эже менен таанышып калдык, сүйлөшүп отурдук. Анан кийин мен жаңы обондорум бар, сенин үнүңө туура келет, ырдасаң жакшы болмок деди. Келиңиз анда жаздырып алайын деп туруп ошол жерден анан 5-6 обонун аккордеондон эже өзү ырдап берди, жаздырып алдым. Анан Картайбач апакен ырдап атканда ошол жерден заматта эле ой келди мага, мен ушул чыгарманы буюрса ага чейин дагы эне жөнүндө, апа жөнүндө бир 3-4 чыгарма ырдап чыккам да, элге алып чыккам. Анан бул чыгарманы дагы буюрса сөзсүз ырдаймын дедим да, ошол жерден тартып атып эле ушунчалык баягы жүрөгүмө жакын кабыл алдым ырдычы. Анан кийин ырдап бүткүчө тарттым, көзгө жаш алдым дегендей, Мамат Кадырке өзүнүн апасын элестетип ырды жараткан болсо, эже өзүнүн апасын элестетип обон чыгарган болсо, мен ошол жерден өзүмдүн апамы элестеттим да, жылдан жылга карып баратат деп элестетип бир сыйра көзгө жаш алдым, ырды угуп атып эле биз баягы өтө баягындай келебиз да, чыгармачыл адамдарчы. Анан кийин эже мен башка ырларыңызды азырынча кое турайын дагы, биринчи эле мен Картайбач апакени эме кылайын, ушуга аракет жасайын дедим. Февралдын баш жагы болчу, бирок мен ошол чыгарманы бир айга жетпей эле ошо алганда эле сразу аранжировкага бердим дагы. Анан кийин бир айга жетпей эле ырды жараттым, марттын башына алып чыктым. Анан биринчи эле эжеге жөнөттүм, эже уксун, эжеге жакса анан ырдайын, жакпаса ырдабайын депчи. Эжеге жөнөтсөм жакшы деди, мен ойлогондон дагы жакшы ырдапсың деп эже ушунчалык менин кайра маанайымды көтөрдү да, мага дагы дем күч берди да. Анан мен баягы ырды алып атканда эле план кылып койгом да, 8 мартка мен концерт коем, ушул темада коем депчи. Бир айга жетпей эле баягы даярдыктарды көрүп атам, ырым бияктан даяр болуп атат. Ыр али элге чыга элек. Бирок Картайбач апаке деп концертти коюп алгам, даярданып алгам да. 2016 жылы. Анан эжеге жаккандан кийин эле эме радиолорго жаңы ыр деп бердик, радиолордон кетип атат. Бир жума калган концертимечи, бир жумада элге ушундай сиңип кетти да. Анан баягы тема дагы концерт ушул тема туура келип калып, анан кийин концертим аншлаг менен 3 күн концерт койдук. Ушундай жаралды да ырчы. Анан эже
мага ушунчалык дем күч берди, мен көкөлөп учуп, анан ошонун деми менен концертти да укмуш-сонун өткөрдүм десем болот. Ырдын багын сиздин багыңызды ыр ачыптыр дегендей. Чындыгында мындай да, Айперинин көрөгөчтүгү баягы ырды элге жеткизе алып, анан эл кабыл алдыгын жакшы кабыл алышын мындай сезгендей болду да. Анан ошол бир айдын мен ушунчалык таң калдым, бир айдын ичинде Айпери ошолорду баягы бийик деңгээлге жеткизип туруп анан концерт да кое бергенинечи. А мен картайгачы апаке деп туруп концерт коюп атам эже деп ошондой десе бир жагынан али ырдай болду. Таң калдым өзүмчү, таң калдым. Бирок мунун ушунчалык бир неме экен көрөгөчтүгүнө дагы баа бердим да. Анан ошол концертте ушул ырды ырдап өзүм Нек апама, анан кийин залда отурган апаларга гүлдесте тартуулагам да. Ошол видео бүгүнкү күнгө чейин айланып 8 март күнү, апалар күнү, да башка күндөр айланып жүрөт да элдечи. Ошол видео айланып жүрөт, өзүмө дагы көп келет да, айланып келип калат. Группалардан келип калат. Булардын ушунча бир неме болгонунда мен дайым өзүм айтам да, Маматкадыр акенин оюн мен түшүнгөндөй болуп, менин оюм Айпери түшүн. Үчөөбүз тең оюбуз бир жерден чыккан үчүн баягы ыр тез элге жетти деген эме бар да. Бул ырды Айпериден да бөлөк Мээрим Карыйпова анан Талайбай экебиз да аткарып жүрөт. Талайбай эке, сиздин аткарымыңызда ыр аябай мындай олуттуу чыккан да. Айпери аткарганда бир аз шаң кошулган. Мээрим Карыйпова аткарганда бир аз муң кошулган. Сиз аткарганда аябай олуттуу аткаргансыз да. Анан сиз биринчи аз бизге ошол чыгармадан бир куплет аткарып бериңиз. Анан кийин сизде кандай ырдап калгансыз ошону айтып бериңиз. Жашартып жаратканын берсеге бүт бойдон байлыгында кечер белем. Сан жеткиз түйшүгүндү өзүм алсам, апакем кадырына жетер белем. Аппак гүл сунам апа, картайып ачы, ак сарай курам сага, картайып ачы, алдыңа алтын төшөп беремин деп чоқ кармап турам апа, картайып ачы. Мен биринчи бул чыгармага эмнегедир ички дүйнө тарта баштады да. Анан мен өзүм группа түздүм, ырдаган балдардан шерне кылып бир айда бир отурайлы. Мен аккордеондо ойногонду билбейт элем, черткенди билбейт элем. Анан мен силерди көрүп үйрөнөйүн деп. Өзүңүз чыгармачылыкта жүрбөгөн? Жок, мен чиновникмин. У нас юрист, омбудсмен, бизнесмен, врач, анан ошонтип анан үйрөнөйүн деп, жумуштан бошогондон кийин үйрөнөйүн деп эле анан өзүмө бир чөйрө түздүм. Ал чөйрөдө как раз Гүлмира менен чогулган бала, Талипбек деген. Анан айтты, конок чакырайлы деди, мен конок чакырайын. Макул дедим, чакыр дедим. Анан Гүлмира келип анан ошол жерден көп чыгармаларына ойноп берди, ошол жерде отуруп, ойноп, ырдап. Ошол жерде баарыңар айткандай эле, ушул ошол жерден ушундай жүрөктөн алды, ошол жерде отуруп, мындай силер айтмакчы көз жаш нелетти да. Анан ушунчалык жакты, анан баягы өзүм аккордеон черткенди да жакшы билбейм, бирок үйгө барып аракет кылдым, аябай оonu жоготуп албайын деп, үйрөнөйүн деп атып, эптеп эметтим. Сиздин багыңызды да ачкан турбайбы? Чыгармачылыкка жол ачты. Анан ошентип ага чейин мындай аккордеон эле жөн эле анча-мынча клиптер тартып ырдап, эмет мындай любитель катары ырдагам. аккордеон менен. Аккордеон менен ушул ырды ырдай баштадым. Ушул ырды анан да бир-эки ырларды. Анан кийин үйрөнө баштап, анан азыр эми бир аз эметип калдым, чертип калдым аккордеондон. Өзүмдү өзүм коштой турган болуп калдым. Баягы ыр ушунчалык жакты, анан мен дагы отуруп анан чалдым анан. Айттым, ушул ырды бир ырдайын дедим эле. Десем айтты. Болуптур, ырдай бериңиз бирок деди, бир карындашыңыз ырдайм деп атты эле оштон. Ырдап аткан анда.
ырдап атканбы? Айпер Жок. Неудобно болбосун дедим, анан кийин бир сурап коеюнчу деп, телефонун алып чалдым. Бир ушундай ыржаап калды эле, мен клип кылып чыгарайын дедим эле деп калды. Дедилер, мен эми ырдап аттым эле, ушун жакында мындай концертим болот деп калды. Сиз талашып калдыңыздар. Дедилер, макул. Кичине кое туруңуз. Кичине кое туруңуз дедилер. Макул дедим. Анан мен 1 жыл чыгарганым жок. Аранжировкасын кылдырып ырдап койдум. Бирок 1 жылга чейин эметкеним жок. Анан 1 жылдан кийин анан клип тарттырып, клипти да ошол апам дайым ушул бир элес көз өтүп кетсе да элеси калат да, апамдын өзүн тартканмын клип. Ошентип. Клипте апаңыз өзү тартылган. Ошол эметип кетпесин. Эми жашы чоңоюп калды, мындан ары жашарбайт да, эми картайат. Анан ошондо элеси жашыраак болгондо элеси калсын деп эметип. Бул ырлар өлбөйт деп, баарыбыз кетсек да ырлар калат. Ким мага бирөө айтып калды, бул Кадырдын оону да деп калды. Кайсы Кадыр? Сөз. Анан досубуз Кадыр, мен айттым, эмне бул? Качандан бери ыр жазат десем, Мамат Кадыр экени Кадыр деп билишет экен. Мен бирок ырдаганда ар дайым авторлорун айтам да, Мамат Кадыр Тилебаев сөзүн жазган Гүлмира Айдосованын Картайып Ачапаке деген оону депчи аткарам да. Анан биз эми көп жылдан бери доспуз да, бир 20 жылдан ашык доспуз. Мен ыр жазат деген уккан эмеспи. Биздин ортодо достор толтура да, бири болбосо бири билет эле да ыр жазса. Бул ыр жазат дегенди бул эми биздин ортобузда көп нерсе аябарды айтпай эле койдум да. Ырдай турган мен ырдабайт элем. Бул ыр жазбайт эле. Ушундай эле. Биз таанышкан убакта, жүргөн убактардан да эме жок эле. Чыгармачылык деген нерсе экөөбүздө тең жок эле. Кийин анан мен да таң калгам. Кийин анан чалып калып, талай сен мен ырымды тапсың деп калдым. Ооба деп. Анан ушудан кайра экөөбүз эметип, ушул ыр негиз болуп, кайра мындай чогулуп азыр. Агайдын дагы башка ырлары бар. Сайкал Садбакасова дагы жана дарыгерлерге тазим деген ырда сиздики, туурабы? Сиз бирок мындай эч айтпайсыз, өзүңүздү элге жарыя да кылбайт экенсиз, өзүңүз болсо ишкерсиз, Бул хобби да, ошо жүрөктө бар экендиге да жакшы. Меники көбүнчө ошол ситуацияга жараша саясатка же ошол жанагы жашоодо ошол күндөгү бир өгөйлүү моментке жазылып калат да. Шыр эле жазылып калат, сходу эле анан Facebookка салып койсом, ошодон анан окуп алышып анан оон чыгара башташат. Айпер, мына сиз айтып атпайсызбы? Жаратылыш коюна тартылды депчи, клипти кандай тарттыңыз? Клипти анан ошол бай концерт койгондон кийин ырды мен биринчи чыккан варианты бир аз өзүмө бир аз ыңгайсыздык жаратты дагы. Анан кийин бул ырга комуз жетпей аткандай болду да, баягы биздин улуттук колоритибиз жетпей аткандай болду дагы. Анан кийин комуз коштурайын деп анан кийин Бишкек шаарына келип башкадан үн жаздырдым да. Ыр 2 вариант болуп калды да, мендечи жөн эле аранжировка менен кийин комуз кошулгандагысы дагы башка болуп чыкты да. Ырчы башкача жарк этип чыкты, мурункуга караганда дагы жаркырап чыкты да. Анан ушул июль айлары экен, августка жетпей анан ушул Бишкек шаарына келип бул ырга клип тартууну максат кылдык да. Анан кийин Гүлмира эже, Кадырке болуп, анан кийин сценарий түзгөнгө аракет кылдык. Анан спонсор издедик дегендей каражат көп талап кылгандыктан анан мен буга чейинки аткарган апа жөнүндө ырларымда апамы клипке тартып койгонума байланыштуу бул клипте башка эле инсандарды тарталы деген ой келип, анан кийин спонсор издеп аябай клип дагы кымбатка түштү. Режиссер издедик. Кадыркенин досу режиссер болуп өзү анан кийин ушундай бир жакшы клип жаратып берди деп ойлойм. Ошон үчүн азыркы бүгүнкү күнгө чейин эфирлерден калбай берилип, элге жакшы сиңип, эл жакшы кабыл алып атат. Анан менин апам ушунчалык бир башкача кабыл алды да бул ырды. Буга чейин мен ырларымды угуп эле мындай сүйүнгөнүндө башкасында анча билдирбеген аял болгон да, апам ушундай бир ичинде кармап, анан ушул Картайып Ачапаке чыкканда мага өзүмө айткандан тартынган окшойт. Анан үйдө эжемдерге айтыптыр, мага ушул ырды жазып бергиле телефонума депчи. Анан кийин апам көзүнө өтүп кеткенден кийин айтып атышты да, күнүгө кечинде кулагына коюп
угуп жатат. Күнүгө без неме, бир күндө өткөзбөй, күнүгө ошону коюп жатып уктады депчи. Сиздин апаңыз кандай кабыл алды? Сиз да апаңызды тарттыңыз. Биз мындай, мен мен аялыма да аябай жагып калды, келинчегим. Анан мен айттым ушуга клип тартамын десем эле, анын өзү ой жүгүртүп эле анан экөөбүз бир поста отуруп эмесине сюжетин экөөбүз чыгарып койдук, экөөбүз отуруп эле. Ал баштап берди, мен уладым, анан барып көркөмдөгөндөрдү барды. Режиссер деле керек болду. Режиссер да болгон. Анан операторлор жардам берди, барып, мындай бияктан тартыш керек, мынтыш керек деп. Негизи ушунчалык жакты ушулар, баарыбызга эле. Анан өзү эле чыкты да, баягы эмеси сценарийди мен чын айтсам бүт эле клиптерим өзүм эле тутам. Жок, аны бир ойлоп таап бергени жок менде. Өзү эле мынтип. Анан эмени элестет дегенди ырдап чыкканда ошондо Мамажан инисине бердим, сен сценарий жаз, ушул көз эме окшош болсун деп ошондой болгон. А бул эмнегедир өзү чыкты да, өзү отуруп эле ким тартылат, кандай тартабыз, кайсы жерден тартабыз, кантебиз, клипмейкерди алып келип алып чыгып алып эле анан ар жерден тартып. Ошол эметтик, эме аны эл баалайт, мен жакшы чыкты деп айта албайм, мен аракет кылдым. Жок, апалар жөнүндөгү бардык ырлар, клиптер жакшы. Биз аракет кылдык, эми аны калганы эл таразы да. Мерим Карыпованын дагы, Мерим Карыпованын да клипи өзгөчө. Өзгөчө өзүнүн апасын тартты окшойт. Мен эгер ал келсе азыр да айтып бермек. Анан ал да өзүнчө бир башкача бир неме менен тартып, анан ошол ырдын негизги бир сыйгыры деймби, адамды кармап алган жери ушул жана сен айтып кеткендей чок кармап турган жери да, чындыгында. Анан алтын төшөп салыштыруу бир башкача болгондо, анын чындап эле кайсы бир адам укпасын, ошол жеринде баары бир кармалат да. Ошол текстин ошол жери бир неменин ырдын эң бир маңызын бергендей да. Негизги максат эми бул ырда, максат мындай да, апалар ушундай жарык дүйнөгө балдарын, кыздарын алып келет, кыйынчылык көрүп, тарбиялап чоңойтот, өзү жебеген, өзү ичпеген нерсени балама деп сактап, ушундай бир кандай бир чоң максаттар менен чоңойтот. Анан чоңойткондо кадыркы айтмакчы апаларыбыз карып калган болот да. Ошол карыбай турса, жаш болуп турса, балдар кыздарынын урмат-сыйын көрсө, жакшылыктарын көрсө, бир эң жогорку ыйык нерсе да, эң жогорку сыйга татыктуу нерсе да апа дегенчи. Ошон үчүн бул ырды ырдаганда дагы апамы элестетем, жана бардык апаларды, мисалы жакшылыктарда ар бир жакшылыкка барганда сөзсүз ушул чыгарманы аткарам да менчи. Ар бир жакшылыкта отурган апалардын ушундай жүзүнөн бир нуру төгүнүп, сүйүнүп ушул ырды кабыл алат, укмуш кабыл алышат да, бизге арналып атат депчи. Чындыгында бардык апаларга арналган чыгарма да. Сизге дагы чыгармачылык каалайбыз, ошо ийгиликтер болсун, жакшы ырлардын тексттерин жаза бериңиз. Гүлмира эже, сизге дагы жакшы оондорду жаратыңыз, айпери жакшы ырларды элге алып чыгып, ошону сиңгенге жардам бере бериңиз. Талай байке, сиз болсо чыгармачылыкка сырттан келип аралашкан киши болсоңуз дагы аябай олуттуурчулардай көрүнөсүз чындыгында. Сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Апаларга арналган эң жакшы чыгармалардын катарын толуктап жүрө берсин. Ырлар, сиз туура айттыңыз, ырлар эч качан өлбөйт. Биз 100 жыл жашайбыз, 200 жыл өтсө дагы ушул ырлар кала берет экен. Ырлар түбөлүк ырдала берсин. Биздин өмүрүбүз узун болсун, апаларыбыз картайбасын. Сиздерге чоң рахмат. Ошол чыгармачылыкта башыңыздар дайым бириктирип жүрө бериңиздер. Чоң рахмат.